Сиздер менен бүгін Кыргыз-Түрк бизнес форумында жүз көрүшүп турганыма мен абдан кубанычтамын. Биздин өлкөлөрдүн ортосунда көп жылдар бою түптөлүп, барган сайын бекемделип жаткан саясий өнөктөштүк абдан бийик деңгээлге жетти. 18-жылы менин Түркия мамлекетине расмий иш сапарым болду. Ошол эле жылы Түркиянын президенти урматтуу Режеп Тайып Эрдоган мырзанын бизге расмий сапары болду. Ал сапардын алкагында эки тараптуу кызматташтык боюнча абдан жемиштүү сүйлөшүүлөр болду. Аны көргөнсүздөр, билесиздер, көңүлгө качкансыздар. Андан сырткары бир нече жылдан бери токтоо өтпөй алган түрк тилдүү мамлекеттеринин башчыларынын саммити урматтуу Эрдоган мырзанын колдоосу менен, жардамы менен мына Чолпон Ата шаарында өттү. Ал жерде дагы түрк тилдүү мамлекеттеринин башчылары келечек боюнча көп тараптуу жакшы сүйлөшүүлөр болду. Аны да көргөнсүздөр. Ошол эле мезгилде Түркиянын президентинин иш сапарынын алкагында Бишкекте ушундай эле чоң, абдан чоң бизнес форум өттү. Түркиянын эң алдыңкы ишкерлери келип, биздин ишкерлер менен таанышып, мына ошол иш мына жүрүп атат. Мына бүгүнкү иш ошонун улантысы. Октябрдын ортосунда Азербайжанда түрк тилдүү мамлекеттеринин саммити болот. Ошол жерде дагы урматтуу Эрдоган мырза менен жолугушуп, эки тараптуу пайдалуу сүйлөшүүлөр өткөзөбүз деген кеңири сүйлөшүүлөр болот деп, мына мен аны күтүп жатам. Буюрса жакында бул жолугушуу болот. Азыр Түркия менен өз ара ишенимге негизделген өзгөчө мамиле түзүлдү. Натыйжада Кыргыз-Түрк соода-экономикалык мамилелери жакшы темпте өнүгүп жатат. Өлкөлөр ортосундагы инвестициялык кызматташтык да акырындык менен өнүгүүдө. Мына былтыркы жылы Түркиядан жалпысынан 93 миллион долларлык инвестиция келди. Биз Кыргызстан эгемендик алгандан бери Түркия мамлекетинен биздин экономикага түз инвестиция келгени бул 600 миллион доллардан мына ашты. Бул дагы абдан чоң салым деп айтсак болот. Ошентсе дагы эки өлкөнүн ортосундагы экономика дарамет толук бойдон мына кондолбой жатат. Эрдоган мырза менен сүйлөшкөндө азыр мына билесиздер, биздин товар жүгүртүүбүз, эки тараптуу соода жүгүртүүбүз 400 миллион доллар түзөт. Биз ошол мезгилде урматтуу Эрдоган мырза менен сүйлөшкөндө ушу эки өлкөнүн ортосундагы товар жүгүртүүнү 1 миллиард долларга жеткизебиз деп сүйлөшкөнбүз. Буга биздин баардык мүмкүнчүлүк бар. Бир гана эки тараптан мамлекеттик бийликтен дагы, ишкерлерден дагы жакшы аракеттер керек. Урматтуу достор, бордош түрк өнөктөштөрүбүзгө биздин эшик дайым ачык. Силер менен жолугуу биз үчүн ар дайым жагымдуу, ар дайым жолугуп турганыбыз каалайбыз. Бүгүнкү бизнес форум Кыргыз-Түрк мамилесиндеги өзгөчө иш-чарага айланып бара жатат. Буюрса биз буну жылда өткөзө турган форум кылышыбыз керек. Бул форум биздин ишкерлерге тааныштырып, дем бере турган форумга айланышыбыз керек, баарыбыз биригип. Азыр мына учурда эле Кыргыз жергесинде 100дөн ашык түрк ишкерлери иштеп жатат. Мына бүгүн ушул залда дагы ушул өлкөнүн өнүгүшүнө өзүнүн чоң салымын кошуп аткан ишкерлер отурасыздар. Мына сиздердин араңарда дагы бүгүн ушул иш-чаранын уюштуруучуларынын бири Кыргызстанда көп жылдар бою эмгектенип келе жаткан Мыста чогуу компаниясы бар. Мына Айдын мырза отурат. Биз түрк ишкерлери менен ар тараптуу өнөктөштүктү тереңдетүүгө биз абдан кызыктарбыз. Урматтуу форумдун катчылары, биз инвесторлорго жагымдуу шарт түзүү багытында чоң иш аракеттерди аткардык. Жыйынтыгында бизнес жүргүзүү үчүн Кыргызстанда абдан ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Бизнести каттоо билесиздер, бизде эң жөнөкөйлөштүргөн 3 күн ичинде бизде бизнес ачса болот. Жаңа түзүлгөн ишканалар 3 жылга чейин мына салыктан текшерүүдөн бошотулду. Бизнести негиз текшерүүлөрдү мына кескин кыскарттык. Айрыкча мына быйылкы жылы
Мемлекеттік контролдош органдан текшерулеріне 2 жылға мораторий киргизилди. Кыргызстандагы салык ставкалары коңшу мамлекеттерге караганда бир кыйла төмөн. Мисалга алсак, Кыргызстанда кошумча нарк салыгы 12% түзөт. Пайда салыгы жана киреше салыгы ар бири 10% түзөт. Дотациялык региондо иштеп жаткан ишкерлерге өнөр жай ишкаларын асса 5 жылдан 10 жылга чейин киреше салыгынан, сатуу салыгын жана мүлк салыгынан төлөөдөн мына бошотулду. Айыл чарба продукциясын кайра иштеткен жергиликтүү ишкерлерге кошумча нарк салыгы 80%га чейин кыскартылды. Мына азыр эле көрдүңүздөр, мына көрсөтүп кетти, кыскача маалымат бергенде тасмада. Бизде электр энергия тарифи дагы билесиз абдан төмөн. Юридикалык тараптарга 3 центтен бул 224 тиын тегерегинде, а жеке адамдар үчүн 1,1 цент түзөт. Бул 77 тиынды түзөт. Технология жабдууларды импорттогон ишкерлерге базы почтасынан мына бошотулду. Эң негизгиси биз Кыргызстан 190 миллиондук адам жашаган Евразия экономикалык союздун мүчөсүбүз, биримдигинин мүчөсүбүз. Бул Кыргызстанда эмнени берет? Бул кыргызстандыктарга эң негизгиси эркин айлантууга, эркин жүргөнгө, биздин жарандар үчүн бул эмгек ресурсун, товарларды, капиталды, кызмат көрсөтүүнү мына эркин айлантканга бизге мүмкүнчүлүк бар. Андан сырткары 2016 жылы Кыргызстанга Евросоюздун ВСП плюс статусуна берилген бизге. Бул Кыргызстан өндүрүүчүлөр үчүн 6000 товардык позицияга тарифтик ставкасы 0 ставкасы менен экспорт жасаганга мына бизге мүмкүндүк берет. Дагы жаңылык, мына жакында ишкерлердин жана инвесторлордун кызыкчыларын коргоо максатында бизнес омбудсмен институту ачылды. Мына жакында ал боюнча шайлоо болду. Өкмөт аны чечип атат. Буга эң жакшы жери Кыргызстандык эмес, Кыргызстан жаран эмес адамдар да катышканга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Мына 3 кишинин арасында менин кабарым бар. Арасында мурунку бизде элчи болуп иштеген Великобританиянын элчиси, ал киши дагы мына өттү. Азыр буну ошол конкурстук комиссия буну карап атышат. Урматтуу достор, Кыргызстан экономика потенциалын көтөрүүгө багытталган бир ката ири долбоорлорду биз ишке ашырууну мына максат кылып жатабыз. Өлкөнүн транзиттик дараметин пайдалануу үчүн транспорт инфраструктурасын мына жакшыртабыз. Буга абдан чоң катуу көңүл буруп атабыз. Буга сырттан ички дагы ресурстарды, сырттан дагы каражаттарды инвесторлор тартып жатабыз буга. Автомобиль жана темир жол байланыштарын кеңейтебиз. Авиаташуулар рыногун өнүктүрүп, соода логистикалык хаптарды түзөбүз. Инвестор кызыга турган чакан жана ири ГЭСтарды куруу боюнча бизде долбоорлор бар. Буга келип катышсаңыздар болот. Бул абдан көп долбоорлор. Азыр биз бул боюнча биздин мамлекеттик органдар ушу ГЭСтерди куруу боюнча дагы инвесторлор менен азыр такай, тыгыз мына иштеп жатабыз, мен өзүм баш болуп. Туризм багытында дагы бизде чоң мүмкүнчүлүк бар. Биз чогуу бирге чоң долбоорлорду ишке ашырсак болот. Эмне үчүн дегенде билесиздер, биз азыр 62 мамлекетке визасы жок режим киргиздик. Мына туристтер бизге жылдан жылга азыр көбөйө баштады. Айрыкча өнүккөн өлкөлөрдөн, Европа өлкөлөрүнөн, Араб өлкөлөрүнөн мына азыр келе баштады. 2 жылда туристтердин саны мына кээ бир өлкөлөрдөн, мына Германиядан эле 3 эсе көбөйдү. Мисалга айтканда, мына бул жаатта дагы биз иштесек болот сиздер менен. Кыргыз тарап билесиздер, экологиялык таза жана органикалык продукцияларды биз өндүрөбүз. Айрыкча биз Туркияга этти, кургатылган жемиштерди, жаңгакты, фасолду, балды, төбүрчакты биз экспорттосок болот. Бунун көлөмүн көбөйткөндө дагы бизде толук мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Азыр мына региондорго дагы келген бүт финансалык, кредиттик, бюджеттик каражаттарды айыл чарбасына кайра иштетүүгө, өнөр жайга кайра иштетүүгө азыр буруп атабыз. Мына кескин түрдө көбөйдү, 2 эсеге, 3 эсеге чейин азыр мына ошол кайра иштеп тармагында көбөйтүп атабыз. Бизде мүмкүнчүлүк болот сиздер менен биздин бизнес толук иштегенге. Логистикалык борбордорду куруп, бир эле Туркияга эмес, мына азыр Европага чыгып атабыз. Башка мамлекеттерге дагы
биздин продукциянын иштерин менен бирге жеткизсек, иштесек болот. Санариптештик жаатында мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн электрондук форматка өткөрүүнү биз ишке ашырып атабыз, ишке ашырып. Түркиянын маалымат технология чөйрөсүндө дагы жетишкендиктерди биз жакшы билебиз. Бул тармакта дагы түркиялык достор менен чогуу иштесек болот. Биз бул боюнча дагы сиздерге ачыкпыз. Урматтуу айымдар жана мырзалар, мен сиздердин жогоруда аталган тармактарга инвестиция салууга чакырам. Кыргызстанда инвестордун активдери жана менчиги бул кол тийгиз. Кыргыз мамлекети толук кепилдик берет. Мына азыр инвесторду коргош боюнча атайын комитет түзүлүп, азыр мен өзүм президент башында туруп, сырттан келген инвесторлор коргош боюнча тизмелеп алып, мына байланыш түзүп атабыз. Байланыш. Ошол комитет, ошол сырттан келген инвесторду колдоо боюнча иш алып барат. Дагы айтам, Кыргыз мамлекети толук кепилдик берет. Сырттан келген инвесторлордун активдери жана менчиктери кол тийгиз кылганга. Бул үстүндө иштер жүрөт. Биздин мыйзамдар дагы жакшы кабыл алган, буга жол берет. Анан бүгүн абдан жагымдуу окуяга күбө болуп жатабыз. Бүгүн мына Бишкек шаарында дүйнөлүк аты бар Шератон мейманканасы мына салынып, азыр мен өзүм кирип көрүп чыктым. Абдан жакшы мейманкана салыныптыр. Буюрса бул мейманкана дагы биздин мамлекеттин туризмди өнүктүргөнгө абдан чоң салымын кошот. Ушундай мейманкана беле Бишкекте эмес, региондордо мына өткөндө Нарынга барып көрүп келдим. Нарында дагы азыр мына каражаттар бурулуп, Ошто дагы азыр жакшы гостиницалар мына айылдарда дагы ушу туристтер тосконго гостиница салына баштады. Анын баарын колдоп атабыз. Үчүндүнө бул биздин келечегибиз. Канча көп мейманкана жакшы болсо, бизге туристтер көп келет. Ушу долбоорду ишке ашырган биздин түркиялык досторубузга, айрыкча мына Айдын Мусташогулу мырзага мен терең ыраазычылык билдирем сизге. Оор мезгил болсо да, кыйын болсо да, мурун башында келип, мына ошодон бери иштеп атат. Мына Түркия менен Кыргыз элинин эки элдин достугуна, экөөнүн ынтымагын бекемдегенге өзүнүн мына салымын кошуп келатат. Рахмат сизге. Бүгүнкү форумдагы ар кандай жана башка жаңы тармактарга кызматташууга мына шарт түзүлөт. Биз өзүбүз тараптан да аракет кылсак, мына өткөндө Эрдеган мырза жолукканда да билесиздер, форумда абдан катуу тапшырма берген. Кыргызстанга инвестиция жасагыла деп. Мына азыр дагы биздин мамлекеттик жогорку бийлик деңгээлинде дагы кызматташууну айтып кеттим, абдан жогорку бийик деңгээлге чыкты. Кызматташтыгыбыз. Мына телефондон сүйлөштүрүү маселеси турган мына деңгээлге мына жеттик азыр. Түркия тарабында мамлекет бийлик тарабында ушундай мамиле болуп атат. Мына менин бүгүн келип атканым дагы ошонун жыйынтыгы бүгүнкү. Анан биз ишенебиз, ушу эки тарап аракет кылсак, буюрса инвестиция бир Түркияда эмес, башка мамлекеттерде көбөйөт. Бүгүнкү ушу форум бул жакшы түрткү берет. Ушул эки мамлекеттин ортосундагы экономикалык кызматташтыкты бекемдегенге, анан эми урматтуу бүгүнкү форум катчылары, баарыңыздарга ийгиликтерди, жакшылыктарды каалайм. Боордош эки элдин ортосундагы ынтымагыбыз, достугубуз бекем болсун. Баарыбызды жараткан Кудайым өзү колдосун. Чоң рахмат сиздерге. Рахмат.